Niye kaçıyorlar benden? Niye kaçmayın? 100% silerin günahları var bu yerde. 100%. Gayişlikti ne bir niçin günahlı odasına siler? Göptep. Al ne siler alıp gelip bergen için iş yürü odar. Al ne karma alıp gelip ber silerge raport yazıp ötkörüp bergen için nime odasına var. Niçin nime odasına var? Silerin hizmetine da bu yerde alıp bergenden turabı. Abirçom gayişlik. Teristiri odar. Начальник hazır bar degen bu. Niye çıkmaydı начальник? Hazır men aytkanda начальник бар dedi. Hazır ben girip çağırıp çağırdı. Hazır bu aytты. Hazır çöp начальник dedi. Orunbasar olan. Sizler 100% günahlar var bu yerde. 100%. Oşun aytıp bermечи, эмне болуп атат? Аны эч кандай жүрөт? Биз эми азыр пока эчтеке айта албайбыз. Bala kayakta. Bala kayakta. Bala. Politsiyadabı. Mana jurnal men girmeyim. Mana jurnalistler girip kança жерине bıçak жеген полный көрүп чыксын. Чындык барбы? Чындык барбы ошого? Өзүнө Эгерде алдаган болсоңор айтып коеюн мен Жок, чындык бар. Анткени эмнеге ошо мисалы мындайбыз баке. Тиги кызды өзүң кызды көрбөй жатасың, а баланы эмнеге көрбөшпөйсүң? мен демек комментарий бере албайм аны боюнча. неге бере албайсыңар силер? Мен Областта кызым пресс кылмышкербү не? ал боюнча айтып эчтеке айта албайм. Неге айта албайсыңар? Силер көзүңөр менен көрдүңөр да ушу болгон нерсени турабы? Неге айта албайсыңар? Ошол баланы кайсы жак экенин билсек болду уже. Кечиресиз. Ошол баланы кайсы жакта экенин биз көрсөтсөк болобу? Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, орун басары чыгып, киргизбегиле эле токтотуп сал деп кайра тетире карап кетип калды. Башка бирөөлөргө телефон чалып атат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына начальник өзү бар экен чыкпайды. Заммын деп бирөөнү чыгарып койду. Начальник бар. Сигинде просто чыкпайды. Эми интервью бериштен неме кылып атат. А жогору жактан буга айтып атат да, интервью бербей тургула. Андай тигинде мондай деп айтып атат. Ошон үчүн чыкпайды бул. Орунбасарын чыгарып. Ушул жерде айтсаңыз, сиз кызыңыз каза болордун алдында ушул жака биринчи келгенсиз да? Ооба, биринчи келген. Ошондо начальник келип, 10 чакты сотрудниктер чогултуруп, кабинетке алып келип туруп, мага угузган. Ошондо айткан, тергөөчү жооп берет бул жерде. Тергөөчүнүн күнөөсү деген. Айтсаңыз, ошондо сиз ушул жака басып келгенде кыз тирүү бекен? Өлгөн экен уже. Ошону просто алдап эле булар баланы сотрудниктер кичине баягы неме кылганда, кармаганда неме кылып койгон экен. Ошону ала кетели байке деп ошо түнү менен мен тияга бияка каттата бериптир. А көрсөм мен кызым ошондо эле өлгөн экен, ошо саат 1-де эле. А мен саат 3-кө дейин эмнеге кармайт булар? Айтпайбы ошондо, ушу жерде. Барактан киргизбей мен ошол жерде турдум таапча. Футболка жаман ремонтка кийген шым менен, жыртык шым менен келип алдым эле. Сизге ошондо айтыштыбы? Баягы майя кызматкери деген ким ал аты? Замир деген бала экен. Ал айтып атат, байке мен келип, мен дагы 2 кыз 2 балам бар. Орозонун күнүндө мен просто өткөрүп берип, рапорт жазып өткөрүп берген, 2 рапорт жазып бергем дейт. Булар рапорту да жок деп мени нарушить мени алып кетип атканда бир рапортун чыгып калды бешенеме дейт. Ошон үчүн неме кылып атам дейт. Ал гаишник действительно кармап келген, эми анын деле күнөөсү бар, чынын айтканда. Ошол жерде экөөнү 2 башка машинеге салбайбы? Экөөнү кошуп алып келбей. Ошол жерде колун байлабайбы, жок деп нарушник жок болсо, жип менен болсо дагы. Маалымат сайттар, маалымат жергиликтүү ММКларда жүрөт да. Сиздин кызыңызды келгенде тез жардам мунасы менен алып кеткен дейт. Жок, ал гаишник айтты. Байке деди. Мен бул жака рапорт жазып чыгып кетип атканда кыйкырык болуп калды дейт. Кайра жүгүрүп келдим дейт. Жүгүрүп келгенде дейт, экөө тең неме кан болуп жатыптыр дейт. Анан кийин мен кыйкырдым дейт, машина тапкыла, скорый чакыргыла десем дейт, баардыгы эле турушат дейт, эчтеген. Акыры айланып кеткенде дейт, ошо алып келген кармалган машинеге салып өзүм алып бардым дейт больницага. А булар айтты да скорый алып кетти деп атат. Көрүп атасыздар, бул жерде укук коргоо кызматкерлери өздөрү чыгып видео тасмага алып атышат. Көрүп алыптар жакын арадан да. Аты жөнү мына көрүп атасыздар, биздер өздөрү чыгып бизге кайрадан бизге маалымат берүүнүн ордуна кайра өздөрү тартып атышат. Утром уже почти 3'ten keyin aytып атпайбы, saat 3'ten keyin.
Şunday oldu. Oldu dem. Sabır kılыңыз деп анан айтып атат. Ошо бул жердеги кийин ошо майы кызматкери Замир деген кызыңызды каза болгонун тез эле айткан жокпу? Жол ал айтып атат. Мен алып бардым dedi. Машина ошо кармалган машинага салып алып бардым dedi кызыңызды dedi. Алып барган бараткан dedi. Оор дем алып атты dedi. Ошондо айттым dedi. Бурлай деп бардым dedi. Баргыча dedi. Ошо опсу кыйналып атты dedi. Анан кийин кайра келдим dedi. Родуга келсем дейді. Дежурныйдан тергөөчү чалды дейді. Кыз кандай dedi. Анан умерла деп ошондо эле өлдү дейт кыз дейт. Кызыңыздын каза болгонун канча сааттан кийин айтышты булар? 3 saat 4 saatten айтты да. Жалпы кыргыз элинин бийлигинен эмнени үмүттөнөсүз? Мен закон боюнча жазасын тартсын, милиционерлер тартсын, ушу тергөөчү тартсын. Өзүнүн кызы ушундай болсо эмне кылат эле? Мына 3-4 күндөн бери жалган каяктагы немелерди 20 секунд, 40 секундта болгон иштеп, мына интервьюда телевизордон берүүдө. Бул жалган баары жокпу? Көкүрөгүнө жазгыча ошончо убакыт өтөбү? Мында неме кылып көрдүчү мында? Могул жерден азыр эсептеп көрөт 20 секунд кайерге келгенде 20 секунд болот экен. Болбойт бул чөп немеге туура келбей турган эми жалганды айтып атат. Орозонун күнүндө, Кудайдын улуу күнүндө чынын айтсын, чынын. Мен ыраазымын, чынын айтсын. Болгонун болгондой айтсын булар, жашырбай. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турганда жарандарды кабыл алуу бөлмөсү экен. Они уже с вами разговаривали? Да, тот день Мыйзамдагыдай эле кайтарышып турушат. Честно мне сказали. Эмнегедир ушул Бурлайдын так получился. кырсык болгон күнү После этого Даже я милиция кызматкерлери жок болуп калышкан. Утром 10 часов. Сразу домой поехал.